ошол айымды бүгүн азыр сиздердин алдыңыздарда түз эфирге чакырып, атаган белегимди берип коюуга даярмын. Сиздер дагы мына ушул айымдын белек алганына күбө болуп, өзүңүздөр өз көзүңүздөр менен көрсөңүздөр болот. Анан сториске ошол белекти тартуулап чыгаргандан кийин аябай көптөгөн суроолор келип жатат мага. Мисалы, бизде негизи көптөгөн жактан аябай өзүбүзгө чек коюп алганбыз да. Мисалы, мен ушул сепочканы клонун мен атайын заказ кылдырып, буйрутма менен жасаткам да. Жөн гана дарактын сүрөтү бар, кадимкидей эле дарактын сүрөтү бар дагы, четине бул четтерине ортосуна дарактын сүрөтүн коюп туруп, четтерине менин ата тегимдин дарагы деп жаздыргам. Атайын, бул менин сөзүм. Эмне үчүн бул деген фэншуй, бул деген дагы бир нерсе, бул деген дагы бир нерсе деп аябай көптөгөн ушундай бир туура эмес жазып жатышат да магачы. Бул жөнөкөй эле дарак. Эмнеге дегенде, мен акыркы учурларда мына ушул 3-4 айдан бери убактымды ушул ата тектердеги родовой программалар, родовой сценарийлер, мисалы, кээ бир учурда биздин ата тектерден кимдир бирөө, чоң энебиз же болбосо тайнебиздин тайнелери, кимдир бирөө кандайдыр бир тагдыры өзүнүн артындагы бизге окшоп калышы, бизди мисалы үчүн окшош тагдырлар болуп калат да, кандан канга өтөт. Бул уже родовой программа деп коет. Кээ биркиде, мисалы, кээ бир үй бүлөлөрдө мурда ата тектеринен кимдир бирөө мисалы канында бар бир оору менен төрөлгөн болсо, ал кийин дагы өзүнөн кийин балдары менен ушундай болуп төрөлүп калышы мүмкүн. Мына ошондой сыңарындай эле биздин ушу Кыргызда дагы жети атаңарды билгиле, жети атаңарды изилдегиле деген сөз бар. Бул кадимки эле биздин мына ушул дарак, бул дарак менин ата тегимдин дарагы. Бул дарак гүлдөсө, биздин ата тегибиз ыраазы болот. Бул дарак, мисалы, ушул дарак жакшы эме болсо, бизден кийин дагы жакшы урпактар калат. Не только биз бир даракка жашообузду байлап койбой атабыз, бул болгону жөн гана пример катарында түшүндүрүп берип атабыз да көптөгөн айымдаргачы. Ошол родовой боюнча көптөгөн сабактарды өтүп жүргөн жана тренерлер дагы, наставниктер дагы, коучтар дагы бизге ошол нерсени айтат да. Мисалы, түшүнүктүү болуш үчүн азыркы учурда силер просто кандайдыр бир жалбырак, же болбосо кандайдыр бир бутагысыңар барып ошол дарактын тамырына түшөсүңөр. Силерден кийин бала чакалуу болосуңар, балаңар, кыздарыңар, алар да бала чакалуу болуп, силер уже тамырга түшкөндөн кийин, эгерде силердин небериңер же болбосо балаңардын балдары, кыздарыңардын кыздары мына ошол чебериңер силерге нааразычылыгын билдирген сайын, силер ошол ыраазы болосуңарбы, ошол небере чебериңерди жакшы көрөсүңөрбү, силер ошол учурда аябай бир жаман болуп өзүңөрдү кандайдыр бир жаман абалга түшүп каласыңар дейт. Ошол учурда уже дарак куураган сыяктуу эле, мисалы, дарактын тамыры күчтүү болуш керек да. Мисалы, дарак аябай бир жакшы көгөрүп өсүш үчүн, жакшы гүлдөш үчүн дарактын тамыры күчтүү болуш керек. Бул нерсени кантип түшүндүрүп берсем, биздин дагы тамырыбыз күчтүү болуш үчүн биз ата тектерибизден, ата энебизден, ата энебиздин ата энелеринен, апабыз жактан дагы, атабыз жактан дагы мына ушул ата тектерибизден ыраазычылык алып, алардын батасын алып, алардан биз ушундай жакшы эмелерди алып турушубуз керек. Мына ошондо биздин дарагыбыз өсүп өнө турган, бизден кийинки урпактарыбыз бекем болуш үчүн мына ошол бизден мурунку ата тектерибиздин ыраазычылыгын алып турушубуз керек. Мына ушул максатта гана эгерде сиздерге ата жааңыздардан, апа жааңыздардан чоң эне, чоң ата, тайэне, таяталарыңыздар чын жүрөктөн ыраазычылык билдирип, баталарын берип, алкап, жакшы бир ушундай бир сүйүү турса, демек сиздерден кийинки дагы урпактарыңыздар бекем болот. Бул үчүн мен ушуну түшүндүрүү максатында гана ата тегиңиз, сизден кийин урпагыңыз бекем болсун деген максатта гана менин ата тегимдин дарагы деп койдум. Анан биз родовой боюнча сабактарга катышып жүргөндө, мисалы, бизге задание берилген да. Ошол даракты өзүңөр сүрөтүн тартасыңар, же болбосо кадимкидей эле даракты алып туруп, өзүңөрдүн творческий подход, өзүңөрдүн чыгармачылык фантазияңар менен
дарактарды тартып, аларга шахтарды, бутактарды чыгарып, ошол жерге кайсы жерде апаңыз, кайсы жерде атаңыз, кайсы жерде сиз турасыз, сизден мурунку ата тектериңиздин сүрөттөрүн, анан сизден кийинки тарала турган мына ушул эмелерди аныктап алышыңыз керек деп айтат да. Эми биз буга чейин ушул ата тектерибизди изилдешибиз керек. Алар кандай жашоодо жашаган, апабыздын апасы же болбосо апабыздын атасы, атабыз жактан дагы ошол кандай жашоодо жашаган, ошолорду биз изилдешибиз керек экен. Анткени биздин жашоодо көптөгөн ийгиликтерге жетишибиз үчүн, көптөгөн бир каалаган максатыбызга жетишибиз үчүн мына ушул ата тектер аябай чоң роль ойнойт экен. Бизге ата тектерибиз көчөдөгү мисалы эч кандай мен тууган уругумду билбейм, мен жетиммин, жетим балдар үйүндө чоңойгонмун, мен эч бир ата энемди да көргөн эмесмин деген адамдар дагы өздөрүнүн ата тегинен сөзсүз бир нерсени өткөрүп алышкан. Өздөрү билбейт ал нерсеничи. Балким жакшы нерсе, жаман нерсе. Кимдир бирөө мындай акчалай, материалдык буюм, финансы боюнча жардам, наследство алган болсо, кимдир бирөө кандайдыр бир оор тагдырларды өткөрүп алышы мүмкүн. Ошол кечээки акыркы сабактарда мага аябай бир катуу таасир эткен бир эме болду. Айтып берип жатканда мен ушунчалык чындыгында мага катуу эме берди да. Мисалы, кимдир бирөө ошол сиздердин ата тегиңиздерден атаңыз жактанбы, апаңыз жактанбы, кимдир бирөө мисалы бирөөдөн акча алып, же болбосо кандайдыр бир карыз алып бербей койгон болсо, жүрө берет, тоготпой бербей жүрүп ошентип жашоо өттү, убакыт өттү, анын көзү өтүп кетти, ал адамдар да уже өтүп кетти. Бирок ошол нерсе ДНКдан ДНКга өтүп, кандан канга өтүп, өзүнөн кийинки балдарына өтөт экен да. Анткени биз ошол саакка катышып жаткан учурда бир аял где-то бир 35 жашта, 35-36 жаштагы аял айтты: мен ушунчалык жашоодо көптөгөн адамдарга жакшылык кылам, ушунчалык боорукермин, ушунчалык өздөрү сурабаса дагы мен соопчулук иштерди көбүрөөк жасаганга аракет кылам. Бирок эмнегедир ушундай кылган иштерим тескерисинче боло берет. Адамдар менден карыз ала берет, мен ишенип, эмнегедир ишенип бербейм десем дагы берип алам. Анан артынан ала албай жүрө берем. Айтор ар бир баскан кадамымда менде проблемалар деп, андан башка да толтура проблемаларды айтып берди. Анан ошентип ага тапшырма берди. Сен апаң тараптан дагы ата энесин, атаң тарапта дагы алын ата энесин, мүмкүнчүлүк болсо алардын дагы ата энесин сүрүштүрүп, сураштырып, алардын жашоо шартын, басып өткөн жолун, кимдер менен сүйлөшкөн, кандай жашоодо жашаган, кандай тагдырды башынан өткөргөн, кандай репрессияларды, кандай революцияларды башынан өткөрдү, мына ошолордун баардыгын изилдеп келди. Анан ошол убакыт, какой-то бир убакыттан кийин, где-то бир 3 ай убакыттан кийин болуш керек. Анан ошондо ыйлап айтып берди. Көрсө, ошол бизге айтып берген аялдын чоң атасыбы, короче, ошондой бир адам, аябай бир мындай адамдар менен сүйлөшкөндө ушундай бир уста экен дагы. Адамдарды өзүнө ишендирип, акча алат. Акча, буюм, тыйындар дейм, ал кездеги эме боюнча ушундай бир эмелерди алып карызга баарынан чогултуп алат экен да, бирок бербейт экен эч. Берейин деген ою жок экен да, мындайча айтканда кайтарып бериш оюнда жок экен. Канчалаган адамдар анын артынан ушундай бир кыйналып калып кетиптир да, кайтарып бер биздин акчаны, качан бересиң, берип кой депчи. Ошентип ошол карыз берген адамдардын мындайча айтканда проклятие деп коет, каргыштары чогулуп туруп, эми ар бир адамдын энергиясы ар башка да, алар да өздөрүнүн жанынан суруп берип атат ал акчаны. Ошонун сыңарында эле тиги генеген эмес, мага эч нерсе болбойт, силердин эмеңер өтпөйт деп жүргөн, бирок өзүнүн кийин балдары, андан кийин дагы уже эмелери ошентип кыйналып жашап келе атышат. Ошон үчүн биз өзүбүздүн керт башыбызды гана ойлогон эгоисттикке туура келет да. Мисалы, мага көптөгөн кыз келиндер, айымдар кайрылат. Эмне үчүн азыркы учурда психологдор бир гана өзүңдү ойло, өзүңдү сүй, эгоисттикке үйрөтөт дейт. Эгоисттик бул мисалы бирөөгө жамандык кылып, анын көңүлүн ооруткандан кийин өзүнүн гана керт башын ойлоп,
мага эчтеке болбосо болду, башкалардын эмне болсо ошо болсун деген бул эгоистке кирет. Ал эми башка кимдир бирөө сизге сиздин көңүлүңүздү түшүрүп сүйлөп атса дагы, сиздин жашооңузга тоскоолдук кылып атса дагы, сиз ал менен алектенбестен, көңүл бурбастан, наоборот, өзүңүздүн максатыңыз менен алектенип, ага жөн гана мындай жылуу гана мамиле кылып, бирок полностью өзүңүздүн энергияңызды ал адамга арнабастан, максаттарыңыз менен, желанияңыз менен алектенсеңиз, демек бул өзүн сүйгөн адамга кирет. Өзүн сүйбөг, эгерде өзүңүздү сүйбөгөндө ал менен урушат элеңиз, ал менен тытышат элеңиз, ал менен согушат элеңиз, күрөшөт элеңиз, талашат элеңиз, жеңип чыгууга аракет кылат элеңиз. Жыйынтыгында ал адамдын эң төмөндөгү деңгээлине түшүп каласыз да. Ошондуктан өзүн сүйүүнү дагы туура түшүнгөн адамдар бар, туура эмес түшүнгөн адамдар бар. Психологдор айтышат, өзүңөрдү сыйлагыла, өзүңөрдү сүйгүлө, өзүңөрдү барктагыла дейт. Бирок бизде көпчүлүк айымдар аны туура эмес жакка колдонуп алат экен дагы. Башка бирөөлөрдүн көңүлү эмне болсо ошо болсун, меники урбасын. Колуңа эмне келсе ошону кылып ал, мен деген сенден кыйынмын деп эчтеке кылбай эгоист болуп калат. Ошон үчүн өзүн сүйүү менен эгоисттердин эгоизм айырмасын билип жүрүш керек да. Эгерде сиз өзүңүздүн артыңыздагы бала чакаңыздын, алардын бала чакаларын, алардан кийин кызыңыз тараптагы балдардын, балаңыз тараптагы балдардын, неберелериңиздин, чөбөрөлөрүңүздүн тагдыры сизге ошунчалык мындай маанилүү болгон болсо, демек сиз эгоист болбойсуз. Демек сиз өзүңүздүн артыңыздагы ошол жашоо кылам, жашайм деген адамдарга кандайдыр бир жол ачып берип атасыз да. Анткени мисалы мен кимдир бирөөдөн акча алдым, карызга акча алдым, бизнес баштайм деп. Андан кийин ал бизнесим болбой калды да, бирок кайтарып бере албай калдым. Кайтарып берейин деп атам, бирок кайтарып бергенге мүмкүнчүлүк болбой калды. Андан кийин дагы бирөөдөн акча алдым. Алар да өзүнүн жанынан эме алып берди да, пешене тери бар, маңдай тери менен беришти. Мына ошентип дагы бир нерсе кылам дедим. Ошентип бул карыз адамдын эмесине кандайдыр бир мындай эфирное тело деп коет адамдын, эмоциональный биздин маанайыбызга, биздин настроениябызга жооп берет да бул телочу. Ошол биздин телобузду жаракат кылат. Мисалы биз жыгылсак, кандайдыр бир ооруга чалдыккан болсок, биздин физический телобуз жаракат алат. Бир жерден чалынып жыгылсаңыз, же болбосо бирөө менен мушташсаңыз, бирөө менен ушундай бир күрөшүп же бир нерсе болсо, денеңиз жаракат алат. Бул бизге көрүнөт. Же болбосо кандайдыр бир ооруга чалдыккан болсоңуз, больницага барып, көрсөтүп, операция болсо, бул нерсе көзгө көрүнөт. Ал эми мына ушул телобуздан сырткары дагы биздин эфирное тело бар, астральное тело бар, ментальное тело. Иши кылса мына ушундай бир адамдын 7 катмар денеси болот да. Бул эмеде эзотерикада ушундай айтат. Ошол карыздарды ала берет. Анан жыйынтыгында мына ошол адамдын эфирный телосу бузулат. Бул эфирный тело бузулганда эмне болот? Өзүнүн маанайын башкара албай калат. Булар бул нерсеге паника болуп, кыжалат болуп, кайра ушундай өзүн алдайын деп аракет кылат, жашайын деп. Бирок ошол бирөөлөрдөн алган карыз акчалар аны уктатпайт. Ушунчалык ойлобойм десе дагы, ушунчалык аракет кылып, ал мага эч нерсе кыла албайт, мен деген эчтеке болбойм деп ушинтсе дагы, кандайдыр бир эмеден ушундай эфирный телосу, көзгө көрүнбөгөн денеси жаракат алып берет. Жаракаттан отуруп, бул жерде бир эле адамдан алган акча эмес, толтура адамдардан алган акчаларды, карызды бербей жүргөн адамдар жөнүндө сөз болуп жатат да. Айтор, мисалы үчүн бир адамдан акча алдыңызбы, уже эфирный телоңуздан кайсы бир жерине жаракат кетти. Экинчи адамдан алдыңыз, үчүнчү адамдан алдыңыз, дагы ошентип 3 адамдан ашык алган акчалар уже сиз ошол адамдын эфирный телосун жаракат, кадимкидей жаракат алат. Ал жаракат алгандан кийин уже андан кийинки астральный тело деген бар. Ал жерде уже бул астральный тело ушундай бир коркунучтуу бир дүйнө. Адам жаман түштөрдү көрүп баштайт. Ушундай бир жаман, көзгө көрүнбөгөн коркунучтуу нерселер аны ушундай бир артынан түшүп, чочуп, булар болбос нерсеге көзгө көрүнбөгөн бир сущность деп коет. Мисалы бизде шарият боюнча жин, шайтандар деп айтат го. Мына ошолор бизге көзгө көрүнбөгөн бир арабызда жүрөт деп айтат, шарият боюнча деле. Мына ошол бизге көрүнбөгөн дуальный мир. Көзгө көрүнбөгөн дүйнөдө ошол жин, шайтандар ошол адамдын эмесин уже эфирный тело, адамдын эфирный телосуна доо кеткенден кийин анын эмесине кирүү аябай оңой болот. Андан сырткары, мисалы кимдир бирөө окутуп коет, кара дуба кылып коет,
черная магия дегендер бар, Кудай сактасын. Мына ошолор ушундай бир кара эме менен иштеген кээ бирки адамдар бар, эч кандай бир Кудай менен контакт кылбастан, наоборот тескери ушундай жин шайтандар менен мамиле кылган аялдар болот го, мисалы экстрасенстер, бакшылар. Мына ошолар адам ушул эме боюнча, энергия боюнча аябай көптөгөн эмелерди алышкандагы адамдын мына ушул энергетикасына талкалап, анын энергетикасын бузуп, мына ошол 7 денесинин ар бирине ошол көзгө көрүнбөгөн сущносттарды, мындайча айтканда жин шайтандарды ошол адамдын эмесин энергетикасын жеп жашоосун жок кылганга чейин алып барат да. Эми бул нерсени мен айтканга дагы азыр эми бир аз неудобно болуп жатат, анткени мен бул жөндө сөз кеткен жок. Бисе бүгүнкү биздин ушул белектин ээси аты Мээрим экен. Бул Мээримди мен случайно тандаган жокмун. Өзү наоборот туулган күнүмдө мен ушул сизден алган китепти 100 күн бою аткарып келдим. Бүгүн бүттү, бүгүн жыйынтыктадым деп жазып калган учурда үйдө коноктор бар. Ошол учурда аябай бир башкача эмоциялар менен сизге менден бир белек болсун деп ошол жерде сөз берип койгон элем. Анын үстүнө мындан жаңы жыл күнү мен көптөгөн желание жазганда ошол желаниямдын арасында бар экен эле. Мен бир жылдын ичинде жок дегенде бир 50ден айымдарга белек берейин депчи. Мына ошол буюрса ишке ашып атат. Көптөгөн айымдарга белек берип атам. Көптөгөн айымдарга жөн гана мындай благотворительность катарында жардам берип ушинтип эме кылып атабыз. Азыр биз Мээримди күтөбүз эфирден. Эгерде Мээрим бар болсоң, мага кошулуп кой. Мага кошулуп койсоң жакшы болот эле. Өтүп кеткен туулган күнүңүз менен куттуктайм дейт. Чоң рахмат. Суу техникасы видеоңду көрдүм эле, ошону колдоно баштадым. Аткарылса сөз бөлүшүм буюрса дейт. Эфирди сактап коюңуздарчы дейт. Демек, ошон үчүн жанагы мен өзүм тандаган жокмун, жанымда жакындарым ушундай азыркы учурда бизде ата тектер боюнча, ушундай родовой боюнча көптөгөн маалыматтар жок экен. Ошол сенин китебиңди алып биринчи болуп бүткөн айым үчүн ушундай родовое дерево деп коет. Интернеттен издесеңиздер да болот. Ошол дерево, ошол дарактын сүрөтүн тартып, өзүңүздөрдүн мурдагы чоң ата, чоң эне, тайне, тайталарыңыздардын сүрөттөрүн коюп, өзүңүздүн коюп, апа атаңыздын коюп, анын артынан кимдер бар, сиздин артыңыздан канча балаңыз сизден тарады, ошолордун баардыгын сүрөт кылып чаптап алсаңыздар болот. Муну дагы ушул бизде жасабайт, бирок ошо Россияда орустарда жасайт экен атайын. Сүрөттөрүн алып барып берсеңиз, сонун кылып ушундай бир чоң плакатта атайын жасап берет экен да. Уже бул сизден кийин да балдарыңыз колдоно турган кылыпчы. Бул дагы бир өзүнчө ритуал. Анткени биз ата тектерибизди унутпашыбыз керек, тынбай аларды эстеп, аларга ыраазычылык билдирип турушубуз керек, что бизден кийинки небере чөйрөлөрүбүз, бизден кийинки урпактарыбыз бизге дагы ошондой ыраазычылыктарды билдирип туруш үчүн менин ата тегимдин дарагы деп атайын жаздырып ушундай белек кылдым. Эми бул азыр менин ушундай бир баштапкы белектерим десем болот. Баштапкы эмес, эми акырындан башталат. Буюрса дагы менде чоң пландар бар. Не только мен өзүмдүн максатыма жетсем болду, мен өзүмдүн каалаганыма жетсем болду деген интерес эмес. Мен бул жерде мен менен кошо ушул көптөгөн айымдарды дагы ала кетсем деген ой бар. Демек бул жерде суроо бар экен, бардык видеолорумду көрүп чыктым дейт. Мен да жаңы максат жазамын, эми мен да белек бергим келет дейт. Устатың ким, кимден сабак аласың дейт. Мен устатымды эч ким тааныбайт. Орус айымдар, орус эркек кишилер аябай көп менин устаттарым. Бардыгы менен бир айда бир жолудан ушундай бир жеке убактысын сатып алып, бир айда бир жолу 2 саат ушундай индивидуальный сүйлөшүп, өзүмдө болуп жаткан көйгөйлөрдү, өзүмдө болуп жаткан суроолордун бардыгын берип, алардан кеңеш алып, алардан жол көрсөтүүсүн суранып, ушундай пландарды түздүрүп алып, анан кийин ушундай иштерди аткарам да.
Анан мен деле кээде адашам, мен деле билбеген нерселерим азыр аябай көп. Дагы деле мен изденүүнүн үстүндө жүрөм. Ошол боюнча токтоп калуу мен үчүн билбейм, бир дарак сымак эле бир жерде туруп калган менен барабар. Эгерде мисалы үйдө бала карап, бир күн кечке туруп, күнүмдүк иштер менен алектенип, мага ушундай бир зеригиштүү болуп калган болсо, кадимкидей туталанып баштайм. Кадимкидей бир өзүм кыйналып, мен бир туура эмес иш кылып атам, мен бул кылып жаткан ишим мага жагыш керек эле деп мен изденип баштайм. Өзүмө жаккан ишти тапкандан кийин анан жаным жайылат да. Атабыздын атын билбесек да элестетип ыраазычылык айтсак болобу дейт. Эми бул жерде жанагы китептерде айткам, ата тектерге кайрылуу, ата тектерге ыраазычылык айтуу жана ата тектерден бата алуу же болбосо мына ушундай сыяктуу медитациялар, көнүгүүлөр китептерде берилген да. Ошол китепте азыр айымдар иштеп жатышат. Көпчүлүк ушундай бир медитацияны уккандан кийин эмоциялар калдырып, ыйладым. Чындап мен ошол ата тектеримдин күчүн сездим, мени кадимкидей угуп жаткандай болду деген сыяктуу аябай жакшы жыйынтыктар менен бөлүшүп жатат. Эми бул адамдын өзүнүн аракетинен. Эгерде каалоо жок болсо, нар жактан желание жок болсо, эч кандай бир чувство жок болсо, сезим, анда эч нерсени сезе албайсың. Эгерде сенде сезим жок болгон болсо, Кудай сенин максаттарыңдан эки эсе кылып ашыкчасы менен аткарып берсе дагы аны сезе албайсың, чувствовать эте албайсың. Аткарылды, все аткарылды. Как будто Кудай сенин максаттарыңды аткарууга милдеттүүдөй мамиле кылып каласың. Бул учурда аткарылбайт эч кандай максат. Анткени Кудайым дагы биздин эмоцияларыбызды, биздин бактылуулугубузду көргүсү келет. Биздин аракетибизди, биздин күн сайын жашап жаткан, ар бир басып жаткан кадамдарыбыздан кандайдыр бир жыйынтыктарды көрүп, Кудай ошо ыраазычылык уккусу келет бизденчи. Мына ошол ыраазычылыкты айтып, сезип, ушул сезимдери менен, интуициясы менен жашаган айымдардын минут сайын ар бир максаттарды аткарылат. Кандайсың? Кечирим медитациясын аткарып кечире албай жаткан адамдарды кечирдим. Аябай жакшы жардам берди дейт. Жакшы. Сенин убактың болобу жеке бир саат баарлашканга дейт. Азыркы учурда мен жаңы сабактар менен алектенип жатам. Буюрса сентябрдын аягында жаңы программада жаңы сабактар, марафондор кирет. Мына ошол ата тектер боюнча адам кантип өзүнүн миссиясын табат, кантип өзүнүн предназначениясын табат, адам кантип акча каналдарын, денежник каналын ачат, ошол сыяктуу аябай көптөгөн темада ошол мен өзүм алган эмелерди программа кылып, план кылып түзүп, азыркы учурда күн сайын студияга барып, ошол жаңы сабактарга даярданып жаткан учурум. Ошондуктан эгерде убактым болгон болсо, мен сөзсүз түрдө айтам, жеке баарлашканга же болбосо жеке ушундай WhatsApp'тан видеозвонок кылып сүйлөшкөнгө убактым болот кээде. Азыр биз мээримди күтөбүз. Мээрим, барсыңбы түз эфирде? Уже 20 минут өтүп кетиптир. Ошондо жети атабыздын аттарын жатташыбыз керекпи дейт. Эми кыргызчылык боюнча, салт боюнча негизи жатташ керек деп айтышат. Жатташ керек жети атанын аттарын деп айтышат. Анан эмеде жөн эле жаттабаса дагы ата тектерге бизде шарият боюнча Куран окуп туруш керек деп айтат. А бизде негизи ыраазычылык айтып, мээрим кирдиңби? Мага кирип койсоң. Кана түз эфирге кошулчу мээрим? Мээрим убакыт кетип атат. Салам. Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы, Мээрим? Салам, кандайсыз? Кандай отурасыңар? Салам. Аябай Жакшы. күттүргөнгө артыңан улам WhatsApp'тан жазам, киресиңби, белең алып кетесиңби деп. Кімдерді жайғаштырып атам да. Мешайт беришпесин азыр прямойго кирсем депчи. Ошого А, керек. азыр кайсы жертесиңер? Көлдө. Номериңер российский номер экен, э? Номерим российский. Бир жыл мурун Россияга барып келгем да, уже бир жыл болду келгениме. Кайрадан кетесиңерби? Жок. Кетпейсиңер, э? Жакшы. Жакшы, өзүң жөнүндө кичине тааныштырып кетсең, азыр бул жерде уже эфирге кирип атышат акырындан, э? Менин атым Оразалиева Мээрим. Сиздин постоянный окуучуңуз болом. Уже буюрса бир жыл болоюн деп калды. Былтыр октябрдан баштап окуп баштадым го сизден. Ооба. Бир да сабагыңызды калтырбай келатамын. Аякы эле аялдардын энергиясына кошо албай калдым го дейм. Ошол өзүм Көлдөн болом. Областтын Каракол шаарында турабыз. Ошо өзүм жөнүндө. Учурда эмне иш кыласың? Учурда үйдө балдар менен. Балдар менен, э? Мен азыр эмеде WhatsApp'та ошол жазгандан кийин перепискалардын бүт баарын окуп чыктым да. Көрсө, орозо учурунда дагы бекер сабактарга да катышкан экенсиң, э? Бекер сабак өтүп берип, айымдарга, э? Мурда экинчи аккаунтумда ошо сенин видеолоруңду көрдүм, YouTube каналдарга жүктөптүрмүн сенин өтүп берген сабактарыңды, э? Ошол жерден көрүп, анан мен ойлогом, оштон окшойт деп, жана көрсө башка кыздарга эметип салыптырмын да, адаштырыпчы. Анан ошол көп убакыттан бери сүйлөшөт экенбиз. Көп убакыттан бери сырдашып, сүйлөшүп ошол бекер сабактарга жанагы эмелерге кайрымдуулук марафондордо дагы активдүү катышып берип турсуң. Себеби ал кезде жана орозо учурунда биринчисин мен баштап, андан кийин уже силерге берип койгом да, ар кимиңер сабак өткүлө, өзүңөрдүн билгениңерди үйрөткүлө деп. Ошо терең ыраазычылык билдирем. Бул эмени мен атайын кылган жокмун, туурабы? Случайно өзүм ушундай бир совпадение болуп калды да. Анткени мен жазган максаттарымды эч кимге айтпайм да, мисалы блокноткочу. Мен ушундай айымдарга белек бергим келет, деп. Анан ошол учурда туулган күнүмдө үйдө аябай конокторду күтүп, ушундай бир ызы чуу менен жүргөн учурда сенден кат келип калды. Бүгүн акыркы күн деп, бүгүнкү 27 август деп числону коюп, акыркы эмени аткарганымдан кийин менде аябай бир башкача эмоция болду да. Анткени ошол учурда мен өзүм бир бактылуу эмеде жүрүп, кубанып, сүйүнүп жүргөн учурум эле. Анан сразу мен ошол жерде сага айткан жокмун. Сториске жаздым, бүгүн ушул айымга белек беремин деп жазып койгон элем. Андан кийин буйрутма менен издештирип кандай белек бериш керек деп ушинтип ойлонуп отуруп, анан бир аз убакыт өтүп кетти да. Эми ошол китептен сенде кайсыл күндөгү көнүгүүлөр сага өзгөчө жакты, анан китептин кандай бир эмесин сездиң, ошол китеп боюнча да бир аз айтып берсең. Эми бул китеп жөнүндө айтып отурсам абдан сөз көп. Бул 100 күндү ар бир күндү бирден бөлүшкөнгө байланыштуу. Бир техниканы бир күнгө эле аткарганга туура келди да. Бирок мен кандай десем, канааттанбай калдым да. Анткени биякта бир эле техниканы 3 күндөн 7 күнгө чейин, керек болсо 21 күнгө чейин, керек болсо өмүр бою аткара ала турган техникалар экен. Анан ошол бир күн эле токтолуп өтүүгө туура келди. Буюрса кайрадан мен баштадым. Мен ойлоймун, бул китепти өмүр бою колдоном го депчи. Андан кеңештер бар, көп техникалар бар, көп адамды өзгөртө турган кеңештер бар дегендей. 1 сентябрь баштайын дедим, көчө бошой алган жокмун. Анан бүгүн кайра башынан баштадым. Кайра 29-21 деп число коюп, бүгүн кайра 1-күндү баштадым. Анан арасынан өзүмө жаккандарды бөлүп алып, анан максимальный убакытты бөлүп. Ооба, туура. Негизи мурда дагы ушундай айымдарга, мисалы, ушул бир техниканы айтып туруп, ушуну 1 ай аткарасыңар, же болбосо 21 күн аткарасыңар деп айтканда, ошол 21 күн бою аткарбайт да. Кээде мындай эметип калышат, алаксып калышат экен, кээде тажап кетишет экен да. Анан ошого күн сайын бирден техника деп, ошо 100 күндө адам өзүнө хотя бы бир 5-10 мүнөттө өзүнө убакыт арнасын деп ушундай китеп идея келип, анан идея дегенде кандай десем, мисалы,
ага чейин бир орус кыз менен биз ушундай бир биргеликте сабакка катышып жүрүп достошуп анан ошол жерден экөөбүз өзүбүзгө эксперимент жүргүзүп баштадык. Давайте экөөбүз тең бир желание коелу дагы 100 күн өзүбүзгө убактарына эс. Эгерде ушул чындап ушул техника чындап жардам берсе, ал айтты, мен башка бир эме баштаймын, башка бир проект баштайм деди. Сен дагы бир проект башта деди. Ал орусча вариантын чыгарды, мен кыргызча вариантын чыгардым да. Анан 100 күндүк анда биз бул китеп чыга элек, жөн гана өзүбүзгө эксперимент кылуу максатында жанагы 100 лист эме блокнот сатып алдык дагы. Анан эң аягына 100-чү күнгө биз өзүбүздүн бир эле желаниябызды жаздык. Бир эле. Ал дагы бир желание жазды. Мисалы, ал турмушка чыккым келет деген эме жазган болчу да. Анткени орус тилде турмушка чыгуу абдан эле эме да. Кыйын да. Анан кийин мен да жаздым. Ошентип күн сайын сүйлөшөбүз, бири-бирибизге унутуп калган болсок жазабыз WhatsApp'тан, эскертип турабыз, жаздыңбы деп бири-бирибизге отчет кылып турабыз дагы. Ошентип күнүнө максимум 5 мүнөт убактымды арнап, кээде мага ошол адат болуп калды да. Күн сайын блокнотко жазып отурупчу. Анан уже 98-чү күнгө келгенде бир пропускать этип коюптумдур, өзүмдү аябай бир башкача сезип кеттим. Мен пропускать, потому что биз бири-бирибизге сөз бергенбиз. Эгерде даже 99-чү күнгө келгенде дагы бир күнү пропускать эткен болсок, башкадан баштайбыз депчи. Анан бир башкача болуп кеттим дагы, анан мейли анда дагы башынан баштай берем деп, биринчи күндөн кайрадан баштап келатканда, уже 100-чү жанагы биринчи көнүгүдө 100-чү күнгө келип калдым да. Ушу бир күндө аткарып койгондо бүгүн 100-чү күн болмок эле. Балким бүгүн максатым аткарылып калмак деп өзүмдү өзүм ушундай бир жемелеп отурдум. Менин мисалы 110 ошол башкадан баштаганда биринчи, экинчи күн деп ушинтип 10-чу күнгө жеткенде уже экинчисин баштадым да, ката кетирипчи. Экинчисин баштаганда 10-чу күнгө келгенде ошол нерсени аткарууга менде мүмкүнчүлүк пайда болду да. Ошол максатым, желание жазгам да. Ал эми тиги кыздыкы дагы, орус кыздыкы моментально 100-чү күн аткарылган жок, ал турмушка чыгайын деп. Наоборот, где-то бир жуманын ар жак бери жагында мага сүйүнүчүлүп жазып атат. Короче, мен случайно бир эмеге, бизнес-центрге барып калып таанышып калдым бир эме менен. Аябай бай экен, аябай миллионер экен. Короче, сүйлөштүк, ал мени жакшы көрүп калды, эмеге жанагыдай чакырды, чай ичкенге, кофе ичели деп ошентти. Анан балким ошол менин келечектеги жолдошум ошол адам болушу мүмкүн деп сүйүндү дагы. Андан башка да толтура адамдар менен таанышасың деп мен анча кенеген эмесмин. Уже андан кийин 2-3 күндөн кийин срочно свадьба деп ошол чечип калыштыр да. Потому что ошол миллионер киши дагы ошол эмеден издеп жүргөн бир эмени, мисалы апасынын бир характерин ошо башка аялдардан издеп жүргөн экен, тиги кыздан жолуктуруп калыптыр. Ошол орус кызданчы. Анан жолуктуруп калып, короче, ошол жерде сразу алам дептир, үйлөнөм деп. Ошентип ошол биз 100 күндүк эменин чындап эмеси бар экенин сезип калдык да. Андан кийин уже мен күн сайын жөн гана бир блокнот чыгарып койгон болсок, бизде мисалы айымдар ишенбейт, же болбосо таштап салышы мүмкүн, үйдөгү иштер менен алектенип унутуп калышы мүмкүн. Мисалы жөнөкөй эле блокнотто толтуруш кыйын да. Күн сайын жазып отурушчу. Анан ошентип отуруп, менде кандайдыр бир стимул болсун деп, күн сайын бирден техниканы кошуп жазып биринчи күнү ушуну аткарасың, экинчи күнү ушуну, чтоб ошол эмеге 100 күндүк эмеге бир көңүл буруш керек да. Анан ошол көнүгүүнү аткарып жатканда дагы, мисалы, кандай болуш керек? Маанай бир башкача эмеде болуш керек. Как будто ушу 100-чү күндө сени максатың күтүп турат. Те алыста. Сен ошол максатыңа карап бирден шаг таштап жакындап баратасың деген сыяктуучу. Анан ошол нерсени элестетип, чувствовать этип, прям женская энергия менен, как эме женственная болуп, ушунчалык бир башкача эмоция менен күн сайын ошол техникаларды аткарган болсо, ровно 100-чү күн. Эгерде энергиясы күчтүү айымдар болсо, ровно 100-чү күн аткарылат экен. Ал эми кээде ушундай бир эме ситуациялар болуп калат. Мисалы, кимдир бирөө маанайын бузуп салышы мүмкүн, кимдир бирөө тоскоолдук кылып, кимдир бирөө сени ошол эмеден максатыңа кетип аткан жолдо сага бут тосуп, жолдон чыгарып салат да. Кээ бирки адамдар бар да, мисалы, ушак сүйлөп салышы мүмкүн, же келип отуруп сен турмушуңа аралашың. Биздеги эң чоң көйгөй ушул эле да. Анан ошондой эме болбосун деп, алаксып, ошо китепти кармап алып, кадимкидей визуализация жасап, элестетип, кандай десем, жанагы мен айымдарга үйрөтөм да, 4 ролго кириш керек айымдар деп, королева, любовница, хозяйка деп, девочка деп, ошол учурда как кичинекей кыз сыяктуу, девочка сыяктуу
бир нерседен үмүт кылып, бир кандайдыр бир чүдө болуп кетет деп ушинтип эме кылгандар сөз аткарылат экен да. Анан неге орустардын аялдарында, мисалы сабактарга катышкандардын 90% орус аялдардагы алардыкы эмне аткарылат, эмнеге биздики аткарылбайт, эмнеге жай аткарылат десе, көрсө аларда эркиндик бар экен да, какой-то степень алар эркин экен. Эс алганды билет экен, өздөрүнүн энергиясын толтурганды билет экен, өздөрүнүн максатын каалаган учурда аткарып, качан аткарылышын даже билет экен да. Бизде мисалы биз башка эме менен алектенип кетебиз дагы, ошол максатыбызга кетип аткан жолдон уже чыгып кетебиз да. Ошон үчүн китепти дагы жана колдонуп атканда кадимкидей периштелер менен, Кудай менен сүйлөшүп жаткандай, ушундай бир башкача сезимдер менен колдонгондордуку сөз аткарылат деп айтат элем да. Ошол эфирге чыгып бергениң үчүн чоң рахмат, Мерим. Мындан кийин дагы көптөгөн бир эмелерге жолугушалы жакшы күндөрдө. Биздин командада кыздар уже чогулуп, азыркы учурда проекттер менен иштеп жатышат, жаңы эмелерди уюштуруп, өздөрүнүн идеяларын айтып, ошол идеяларды ишке ашырууга аракет кылып иштеп жатышат да. Ошол биз дагы биргеликте сиз айтып өткөн азыркы сөздөрүңүздү дагы посттон окуп турмун. Орустардын аялдарын аткарылат 100 күндүк тууралуу постко чыгаргансыз, ооба, бир топ күн мурда ошондо чыгарганмын. Колдонуу менен мындай бир сиз айткандай өзүмө бир мындай жомоктогудай сезилди да, жомокто жүргөндөй, кээ бир медитацияларда. Бул жерде өзүмө жаккан техникалар, булар ыраазычылык техникасы, буга чейин да үйрөтүп келгенсиз. Адам канчалык көп нерсеге ыраазы кылсак, ошончо бактылуу экенибизди сезет экенбиз да. Бактылуу кылыштагы, бактысыз кылыштагы аялдар өзүбүздөн экен да. Азыр ушул жерде мындай дин боюнча дагы көп маалыматтарды билесиз да, туурабы? Мисалы мага көптөгөн айымдар кайрылып, сен туура эмес маалыматтарды бересиң, динде психология деген нерсе жок деп менен тартышып келишет да, мисалы личкалардачы. Ушул жерде сиз өзүңүздүн дагы мындай бир өз сөзүңүздү кошо кетсеңиз, что мен азыр укук учурда туура эмес, туура жолдо маалыматтарды берип жатканым сиздин дагы эмеңиз тастыкташын каалайм да. Анткени мага караганда шарият боюнча аябай көптөгөн нерселерди билесиз. Көп китептерди окугансыз, Мен ушул кезге чейин айтып келгем, психология менен биз диндин чыныгы эмелерин түшүнүп алабыз депчи. Ошол дин менен психологиянын эмеси канчалык деңгээлде бизге пайдасы бар? Эмеспи, биздин сабакка катышканга чейин психологияны ким окуйт депчи, ушинтип ойлочумун да. Анан ушу случайно сизге жолугуп, сиздин эфирлерди көрүп калдым ютубтан. Күн сайын барып түшүндүм, ошто психологиянын түбү шарият экенин түшүндүм да. Шарияттан алынарын түшүндүм. Мисалы үчүн шариятта айтылат экен бир нерсе, аяттарда, ошону психология мындай целый бир аятты, например, алат дагы көп өөртүп жабытып, целый китеп кылып чыгарышат экен да. Тереңине жеткизипчи. Мисалы үчүн айтат го, ниетиңе жараша болот ар бир нерсе депчи. Ар бир нерсе ниетиңе жараша деп шариятта бар. Бул өзү психологияда изилдешкенде айтып атат, жаман нерсе ойлобо, жакшы нерселерди ойло, сенин эмнеңди ойлоо сезимиңди өзгөрт, качан гана аң сезимдеги ойлор өзгөрүлсө, сенин жашооң өзгөрүлөт. Сенин ойлоруң качан өзгөрсө, сенин жашооң өзгөрөт депчи. Мындай көрдүңүзбү, шариятта ниетиңди түздө деп ойлой кой, болду, башка жок да. Ар жагында терең философия жатат. Мунун терең философиясын биз уже психология экенбиз да. Жакшы ойлоо, дайыма позитивный ойлоо, негатив ой келсе биз позитивге мындай бура сал, сиз деле ойлосоңуз скачок кылыш керек депчи. Дайыма ойлорду туура жакка буруп туруш керек депчи. Биякта айтып турса аябай психологиянын түбү барып биздин динге такалат экен, шариятка такалат экен имминдачы. Анан кээ бир жерлерде өзүбүз кандай десек, колдонбочуну колдонбой койсок болот да, шариятка туура эмес келип калсачы, колдончуну колдонушубуз керек экен.
ошондой эле ошо. Жакшы, мен аябай кубанычтамын. Эми буюрса дагы биз жанагындай кайрымдуулук сабактарды, кайрымдуулук марафондорду дагы уюштурабыз да мындан кийинчи. Ошол учурда биз менен байланышты үзбөй, буюрса дагы жаңы сабактарга даярданып, айымдарга өзүбүздүн билгендерди бөлүшүп беришибиз керек, э. Азыр бул жерде мына аялдарга өзүнө өзү күч тартуулоо жөнүндө да мотивация берсеңиз дейт. Эми өзүнө өзү күч тартуулоо бул эркектердин немесине кирет, энергиясына кирет да. Мисалы, эркектер физический жактан күчтүү болуш керек. Аялдар, наоборот, ички психический жактан күчтүү болуш керек да. Аялдардын ушул жаман ойлору гана өздөрүнүн энергиясын жеп салат экен да. Жаман ойлоп атып, ар кандай бир паникага, страх түшүп атып эле, ушундай эмелерге түшүп атып, уже өздөрүнүн энергиясын жеп салышат экен. Ошондуктан эң биринчи айтат элем ар бир айымдарга. Ар бир айым ушул өздөрүнүн аялдык энергиясын, өздөрүнүн аялдык энергетикасын жогорулатса, эч кандай бир мотивациянын деле кереги жок болуп калат экен. Ошол азыр бул жерде суроо бар экен, мээрим кандай результаттар болду дейт. Ошол результаттарда мисалы башында айтканымдай, китепти баштаардан мурда эң аягына өтүп, сөзсүз түрдө максатыңарды жазгыла, тизмелеп, 108 максатыңарды жазгыла сөзсүз. Андан кийин ошол 100-күн болгондон кийин ошол максаттардын ар бирин окуп, аткарылгандарын белгилеп, аткарыла элегин дагы бүткүлөө деп, ошентип Менин максатым көрсөтөйүнбү? Батпай калып, барака могу жерине жазгам, бул жерине жазгам, могу жерине чейин чыгып кеткен. Көп максаттарды жаздым, мисалы буюрса. Бирок биякта меники мындай масштабный максаттарды жаздым. Арасында бар экен 5-6 аткарылып калган. Бирок мен мындай келечекке 5-10-20 жылга чейин жазып салдым. Иншалла ушул глобальный максаттар экен да, ага бир аз убакытты талап кылат, туурабы? Андай чоң максаттарды аткарыш үчүн. Ал эми кичинекей адам өзүн биринчи ошол закон притяжения жана подсознание деп айтып жатпайбызбы? Ошентип максаттарыбызды ишке ашырабыз депчи. Ошол нерсе менен эми алектенип жаткан адамдарга мисалы майда кичинекей нерселерди жазып, анан ошентип тренировка кылып баштайт да. Мисалы, көйнөк алууну каалайм, же болбосо косметика алууну каалайм деген болсо, какой-то бир арадан убакыт өткөндөн кийин кандайдыр бир мүмкүнчүлүк, же жолдош подарка алып калышы мүмкүн, же кандайдыр бир курбусу, же бир жактан келип калат да, ошону алганга мүмкүнчүлүк акча болуп калышы мүмкүн. Мына ошентип биздин эмебизди ушинтип тренировка кылыш керек да. Анан кээ бир учурда сразу эле мындай эч кандай бир маалымат жок туруп, чоң максаттарга коюлат да, мисалы. Анан кыска убакыт коюп коет. Мисалы, бир айдын ичинде ошол максаттарым аткарылсын деген сыяктуу, ушу Кудайга талап коюп, аткарылсын дедимби, аткарылсын деп, жанагы кичинекей балдар ата энесине каприз этет го, ошол сыяктуу эле. Анан ошол учурда аткарылбай калса, ошентип олтуруп калат да, апатия болуп, нервный эме болуп, өздөрүн жоготуп салышат да, үмүтүн үзүп салышат. Ошол учурда аткарылбайт. Ал эми мисалы 5 жылдык максатты 5 жылга чейин ошого аракет кылган болсо, 5 жылдын ичинде аткарылат сөзсүз. 10 жылдык максат болсо, 10 жылдан кийин сөзсүз аткарылат. Бирок билесизби, андай майда чүйдө максаттар, Кудайыма шүгүр, меники андайлар уже бат аткарылып калды, менин байкашым боюнчачы. Например, мен эртең менен жөнөкөй эле шоколад жегим койсо, кечинде ал шоколад келет да, каким-то путем. Анан кыздарым да муну байкап калышып, анан сурана башташты да. Анан кечинде папасы алып келсе, мама деп чыгышат, биз деген бүгүн эле сураганбыз да депчи. Шоколад кайра кечинде дешипчи. Анан айтам, ошо ниетиңерге жараша берет, Аллахтан сурангыла, Аллах бирөө себепкер кылып келет депчи. Анан качан жан дүйнөң талдап алып мындай суранган нерсең келет экен да, ал сөзсүзчү. Ал эми боюнча жакшы айта кеткен жокмун. Результат боюнча айтайын десем абдан сөз көп. Азыр толкунданып да турам. Биякта көп кеңештерди ала алдым. Эгерде мен биринчи эле бул китебиңизди алган болсом, балким түшүнбөйт болчумун да. Жаш баланын эмеси болуп депчи. Өзү жаш баланын деңгээлинде Ага чейин уже кандай дейсиз? Бул жерде мисалы мен биринчи катышсам, түшүнбөк эмесмин да. Бул эмне болгон көнүгүү, эмне болгон техника депчи. Буга чейин сиздин көп сабактарды чыккан үчүн мен буларды жакын кабыл алдым, жана түшүнүп алдым, жана аткардым да. Абдан көп результаттар бар. Буга чейин менин оюмда негативдер аябай көп келчү, чынын айтсамчы.
баягы айтат го, адамдын оюна бир күндө 60.000ге чейин ойлор келет, диалогдор келет. Анан түшүнөсүзбү, бирөөгө таарынып калсам ошо менин мээнимде урушуп жүрөчүмүн. Монтип айтсам болот да. Эмнеге унчукпай калдым, анан мондай деп адам өзүн өзү жеп коет го. Мен ошол негативтерден кутула алдым десем болот. Ооба, эң биринчи жеңиш ушул да. Дайыма жакшы ойлоном, жаман ойлонуп жатсам сразу токтойм. Мээрим, сага эмне болду? Токто. Эмнени ойлонуп атасың? Токто. Стоп депчи. Сиз айткандай стоп дейм да. Жакшы нерсени ойлондум. Азыр өзүмдүн ойлорумду контролдоп атам. Анан бирөө сөз бар эмеспи? Чыңгыз Айтматовдун. Адамга эң кыйын нерсе күн сайын адам болуу. Мен мурун жаңылыш экенмин. Айланамдагы адамдарды оңдойм депчи. Көрсө адам өзүн оңдош керек экен да биринчиден. Азыр билесизби? Өзүмдүн үстүмөн иштеп, мындай элдерге деле көңүл бурбай калдым. Жаман ой деле келбей калды. Бир күнгө чейин тиги сабагымды окушум керек, мунат барышым керек. Сиз мага көп жол ачып бердиңиз. Азыр онлайндагы көп сабактарды окуп жатамын, өзүмдүн үстүмдө, өнүгүүнүн үстүндө иштеп атам да. Анан сизге да жазып калчу эмесмин, эми жашырганда эмне? Мындай болуп атат, күйөө мантип атат, мынтип атат десем, сиз айтчыңыз, эми зачем ошо убакыт коротосуз? Бир кыска эле жаздыңыз. Андан башка убактыңыз жокпу? Ой, андан башка кыларга ишиңиз жокпу деп жаздыңыз да. Болгон ушу убакыт кетип болду. Мага ошол жетти да, мээнимдин түбүнө чейинчи, чын эле. Сизге даттанатам, мондай, анан мен кандай кылышым керек десем, сиз эмне ошондой адам деңгээлине түшүш керексизби дедиңиз. Андан башка кыларга ишиңиз жокпу дедиңиз да. Анан сабактарыңызды көрдүм. Адам өнүгүш керек, окуш керек дегенчи. Өзүн чечиш керек, бирөөнүн артынан аңдып, анан ошо капа болгондун ордуна дегенчи. Ошо анан азыр өзүмдүн үстүмөн иштейм. Чындыгында бирөө жөнүндө ойлонууга убактым жок дегендей. Мен бир жыл мурун бир тепкичте турсаңыз, азыр уже бир жыл өттү да. Биз мени менен таанышып эметкенден кийин бир жылдан кийин уже азыркы учурда бир жыл болуп калды. Какой-то бир мындай 1-2 тепкичке чыга алдыңыз да туурабы? Мурун мынтип өзүңүздү байкап көрөсүз да. Мурун мен мурда совсем төмөндө турчу экен элем. Азыр көтөрүлдүм мен деп мындай билбеген айымдардын жанында дагы көп нерсени билесиз, бирок унчукпай байкап турасыз көп нерсени. Сүйлөйүн дейсиз, бирок все равно жетпейт буга деген сыяктуу болуп карап турасыз да со стороны эле. Ошондой ситуациялар болуп калат да. Мисалы, мен да бир жерге барып калам, аябай бир мындай кээ бирки байлардын эмесине курулуна түшүп калам, ошондой айымдар болуп калат. Бирок аябай бир мындай керексиз темаларда сүйлөшүп отура беришет да. Анан ошол учурда карап турам, өздөрүнө туура эмес сөздөрдү айтып, өздөрүнүн тагдырын ушинтип бузуп атышат деген сыяктуу менде бир эме болот да. Жөн гана байкап турам да, эгерде менде азыр ушул эме жок болгон болсо, маалыматтар, мен дагы аларга кошулуп алып, мына ушинтип эме ойноп жүрсөм эле да. Анан ошого азыр бул ушул аялдардын өнүгүүсү аябай өздөрүн да женственно алып жүргөнгө, өздөрүн бирдей гармонияда, бирдей баланста алып жүргөнгө аябай чоң жардам берет экен. Мен бул нерсеге ишендим да. Ошон үчүн азыр сизге дагы ийгилик, мындан кийин да токтобостон уже бирден тепкичке чыгып, учурда биз айтып жаткан 5 измерение деп айтып жатат. Ушу 5 измеренияга чыгыңыз. Мен ошол нерсени каалаймын. Качандыр бир учурда бир сизди чоң бир проекттерден, көптөгөн бир бизнестин эмесинде үстүндө иштеп жатканыңызды көрүп, мен сыймыктангым келет. Барып сиздин жаныңызда, сиз мени тааныйсызбы деп ушунда сиз эмеге чейин барып калганды каалайм да. Анткени менде окуп кеткен эле ушунчалык мен сыймыктанам ушул айым менен деп ушул нерсени ар бир айымдан каалайм. Максаттарды жазып жатканда дагы тамашалашып айтам. Буюрса максаттарыңыз ишке ашып калганда сизден автограф алабыз депчи. Ошол мээрим терең ыраазычылык билдирем. Азыр эле ошол ата тектер боюнча көптөгөн темада сүйлөшүп кеттим. Биз мисалы үчүн кыргыздарда бар да, жети атасын тааныган жетесиз кул деп, ошонун сыңарындай бул менин ата тектеримдин дарагы деп бул жерде атайын буйртма менен жасаттым, ортодо дарак. Бул не только сиздин ата тектериңиздин дарагы, бул сиздин жашооңуздун дарагы. Жашооңуздун дарагы көктөп, бекем болуп, гүлдөп, ушундай бир бүчүр байлашын кааласаңыз, ушунчалык бир бекем болушун кааласаңыз, сиз жашооңузду өзүңүздүн ойлоруңуздан баштаңыз. Ошол сиздин ойлоруңуз канчалык тазаланган сайын сиздин жашооңуздун дарагы ошончолук гүлдөйт. Муну сиз менден белек катарында дайым бир жаман ой келгенде
ошол клончикти кармап туруп менин жашоомду дароо күндөн күнгө гүлдөп жатат. Мени ата тектерим мага ыраазы, мен ыраазымын аларга, Кудай мени колдоп жатат деген сыяктуу аффирмацияларды айтып, өзүңүздү аябай бир чоң максаттарыңызга жетүүсүнө жардам берүүсүн каалайм. Жакшылыктарга табып жүрүңүз, эч качан алыстап кетпеңиз. Ушул нерсени каалайм. Менин тилеген максатым ушул гана. Ошон үчүн мен сизге ушул күндү бир күн да калтырбастан 100% өзүңүздүн эмгегиңизди коюп, аракет кылып, үмүт кылып ушул нерсени аткарганыңыз үчүн мен аябай ыраазымын. Көптөгөн айымдар бар, мисалы китепти алып алышкан, бирок жөн гана бир четке коюп койгон. Даяр эмесмин, же болбосо мен азыр ушундай ишим чыгып калды, тигиндей ишим чыгып калды деп отура беришет да. Сиз болсо толугу менен ушул мен 16-майда мен текшерип көрдүм, 16-майда алыптырсыз. Андан кийин уже 27-августта уже ровно 100 күн болот экен. Ошол белегиңиз кут болсун. Буюрса эртеге ошол Караколгодагы китептерди жиберебиз. Караколгодагы заказдар бар, ушу китепти заказ кылгандар. Ошол менен кошо сиздин белегиңизди да кошуп жиберем. Мага байланыш номериңизди, адресиңизди жазып койсоңуз, ошо китепти кандай алган болсоңуз, ошондой эле машиналардан берип жиберебиз. Эфирге катышканыңыз үчүн чоң рахмат. Интернетиңиз да жакшы иштебей калды окшойт. Калган эмелерди биз WhatsApp'та сүйлөшөлү. Сизге дагы чоң рахмат. Болот атабы меники? Бир аз эме жоголуп кетип атасыз интернеттен чыгыпчы. Жанагы иштебей калып атат эмеңиз. Сизге дагы чоң рахмат, чоң ыраазычылык. Иштериңизге ийгилик, албан ийгиликтерди каалайм. Чындыгында мен мындай белек бүткөн эмесмин. Просто сизди бир аз сүйүндүрөйүн ойладым да, совпадение болуп калды. Тууган күнүңүз жөнүндө посттор чыга баштадым. Карасам меники бүтүп атат да. Сизди эртеле куттуктап башташты да 24-ндө эле. Анан чогуу санасам 27-сине бүтөт экен. Ошо Айтошканы 27-сине буюрса кубандырайын, жиберип ошо көнүгүүлөрдү аткарып иштеп атышкан экен деп сүйүнсүн деп деген ниетте эле жибердим. Мен эч кандай белек алам деп ойлогон жокмун. Анан сиз сразу айтып калдыңыз. Анан бирок чындыгында жибергеним өзүм кызжанат болуп кеттим да. Айтошка мен белек беришим керек го тууган күнү. Мен албайын депчи. Рахмат эле ошол бойдон келип чындыгында. Анан мындай белек сизге дагы чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Иштериңизге ийгилик. Ошол күткөн эмесмин деген сөздүн ордуна дагы мен күткөм ушул нерсени деп айтыш керек да. Бул дагы мындай күтүлбөгөн Кудайдын эмеси болду да. Биздин максаттарыбызды ошондон орундалып кетет да. Ошон үчүн ар бир сүйлөгөн сөзүбүздү айталы. Андан кийин дагы максаттарымды аткарып жатам деп. Сөздөрүңүзгө кулагыма сиңип кетти да. Окуп атканда сиз угуп аткандай болуп аттым да. Чогуу сүйлөшүп аткандай болдучу, прямой эфирден жүрүп аткандай. Ошондой эле ощущение болду сиз жанымда турганда. Сизге чоң ыраазычылык. Чындыгында мен бир жылга салыштырмалуу бир топ эле деңгээлде өстүм десем болот. Буга чейин өзүмдү кандай жемелей берсем, ал сезим жок азыр менде. Сиз бизди үйрөттүңүз, королева болгону, девочка болгону, любовница, домохозяйка дегендей ал ролдун баарын аткарууга аракет кылып атабыз. Буюрса баары жакшы. Сиз себепкер болдуңуз. Ушу жакшы жашоого биз алып келгөчү. Адамдын аң сезими өзгөчө эле, ойлору өзгөчө эле, жашоо керемет экен да. Биз ошону билбейт экенбиз да. Сизге чоң рахмат. Ошо ата тек боюнча дагы клончиктин туура келип калганына аябай таң калдым. Анткени мага эң бир жаккан темалардын бири бул ата тектерге кайрылуу техникасы жакты да. Чындыгында ушундай менде бир чоң энергия тургандай сезилди. Ата тектердин жанында тургандай болуп, даже коркуу сезимдер жоголду да, жанымда дайын жүргөндөй болуп сонун. Анан таң калыштуу окуясы бул көнүгүүлөрдү аткарып атканда. Ар бир көнүгүүгө келген сайын менин жашоомо туура келип атты да. Ушундай совпадениялар болуп атты до концачы. Например, бир көнүгүүгө жеттик. Жакында силердин жашооңордо силерге кереги жок адамдар кете баштайт дегендейчи.
Анан бир сопсон жүргөн адамдар жоголо баштады. Өздөрүнүн маскасын чечип көрсөтө башташты. Кандай адамдар. Эми жогобосо да мындай дистанцияны сакташ керек экенин түшүнүп калдым. Анан денсаулык боюнча дагы впереди карап койдум эми. Жакында дагы кандай темалар деп. Анан денсаулык боюнча кетти. Анан ооруп аткан оорулар менен сүйлөшкүлө депчи. Анан мен ойлонуп отуруп калдым. Мен кайсы оору менен сүйлөшөм? Сүйлөшсөм депчи. Анан так ошол темага келгенде эртеси албай калыптырмын төшөктөн. Даалым эмне болупчу? Жел туруп коет го. Кыймылдай албайм да. Анан эртең менен эртеп столума отуруп китебимди ачсам, ошо ооруган жериңдеги ооруң менен сүйлөш деген тема экен да. Анан күнөө окуйм. Кайсы темада сүйлөшөм деп аттым эле. Карасам депчи сафпайт. Анан ушул китепте калп айтпайын, бир 70% жашоомдо именно ошол темага келгенде ошо совпадение ушунчалык болуп атты. Дагы бир как раз декреттен жумушка чыгышым керек эле. Ошондо дагы таңдаш керек да. Чыгышым керекпи, чыкпасам кимге жакшы, кимге жаман, ушундай бир техника бар болчу да. Мындай чечим кабыл алуу боюнчачы. Ооба. Салыштырып отурдум. Анан мындай карасам чын эле ал мен жумушка чыга алсам балдарым каралбачудай. Ушундай экен да. Аны мен салыштырбай чыга берет элем. Анан жумуштан иштебегенге туура келди. Ошол күнү жумуштан чыгар күнү ошол тема туш келип калып атпайбы маганчы. Мына чыгам деп аткандачы. Анан ушундай ошо 100 күндүк өнүмдүн ортосундагы жашоомо дагы чоң пайдасын берди да бул китепчи. Анан мен деле мурун неосознанно мындай жакпаган жумуштардан кетип калчумун да. Буга чейин иштедим, банкта иштедим, мэрияда. Анан сиз айтып каласыз го, аял киши иштеген жумуштан рахат алыш керек депчи. Көрсө мен ошол кезде рахат ала алчу эмес экенмин. Баягы кыжалат болуп эле жумушта отурасың, балам эмне болду, үйүм эмне болду, ушундай кыжалатчылыктар боло берчү да. Анан жумуштан армалап каласың кээде. Анан чоңдор менен тил угасың, бир өзүнчө эле ушундай түйшүкчө эле. Анан мурун эле неосознанно анан зачем ушундай жумуштун кереги бар болчу, балдарым чынында эле жыргап жатпайбы депчи. Анан ошентип кечигип калсам дагы жолдошум кечигесиң албу, анан жумуштан чыгып калчумун да. Анан эми азыр уже билем, что аял киши ар бир жумуштан хоббиси менен иштеп рахат алыш керек экенин. Туура. Өзүмдү кыйнап иштебешим керек экенин түшүндүм. Өзүмдү өзүм сыйлаганды үйрөндүм. Сиздин сабактарга катышып өзүм кам көргөндү үйрөндүм. Аял экенимди сездим, назик экенибизди сездим. Чын мурун эркекте эле иштеп жүргөнбүз. Сизге чоң ыраазычылык, айта берсе сөз көп. Жакшы, мен кубанычтамын. Аябай бул жерде дагы азыр ошол интернетиң жакшы эмес болсо дагы уже көптөгөн эмелер, көрүүчүлөр мына жерде ошо күбө болуп отурганына аябай сүйүнүп отурса керек деп ойлойм. Анткени качандыр бир убактыда мен дагы ушундай бир результаттарын бөлүшкөн аялдардын ушундай эфирлерге кирип алып, бирок ошо орустардын эмесине кирип алып, мен дагы ушундай болом бир күн деп ушундай бир максаттарды койгом да, мындан бир топ жылдар мурда. Азыркы учурда эми буюрса акырындан аткарылып атат да. Эми эртеге буюрса жиберип коем, белегиңизди эртең жиберип коеюн, байланыш номериңизди эми кылып жазып коюңуз дагы WhatsApp'тан, азыр калган сөздөрдү WhatsApp'тан сүйлөшөлү. Сизге да чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат сизге дагы. Азыр бул жерден сен чыгат окшойсуң, а то эфирде мен чыгып кетет экенмин. Хорошо, саламат болуңуздар. Чыга албай атам го, что-то кайсы жерден чыгат. X'ти бассаң чыкса керек. Саламатсыздарбы? Дагы башкадан саламдашып коеюн сиздер менен, башкадан сүйлөшүп, сиздер менен дагы эми жаңы эфирге кошулгандар бар экен. Жакшы, куттуктайм, менин дагы максаттарым орундалып жатат дейт. Аябай кубанычтамын. Миссияңызды таптыңызбы дейт. Бул суроо мага тиешелүүбү же Мээримге тиешелүүбү билбедим, бирок мен азыркы учурда
ооба, миссиямды таптым, өзүмдүн аткара турган жумушумду. Анткени менин эң негизги максатым ушул ушундай бир өзүңдүн миссияңды табуу, ушундай предназначенияны табуу дегенде ушундай бир сабактарга катышканда тактап өзүм бир чечимге келгем да. Мисалы, мен өзүмдүн род деп коет го, мисалы урпактарымды, өзүмдөн кийинки балдарымды, анан ошо неберелеримди эми өзүмдүн ушул ата тегимден келаткан ушундай бир салттарды сактап, ушундай бир эмени аткарышым керек экен да. Менин бул жашоого келгендеги максатым ошол. Сонун белек бердиң дейт. Бул белекти дагы мен оюма келбейт. Менин жанымдагы аябай жакын адамым дайыма мага туура кеңеш берип турат. Ошол айтып калды, ушундай белек бер деп. Сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын дейт. Мен дагы кубанычтамын. Андай болсо, бул жерде көпчүлүк эле ошол бакытка карай 100 кадам WhatsApp группадагы айымдар болуш керек. Ассаламу алейкум. Личкаңызга смс менен кайрылсам жооп бере аласызбы? Бир нече жолу смс менен кайрылдым, жооп ала алган жокмун дейт. Сөзсүз түрдө жооп берем. Жооп берип жатам бардык эле айымдарга. Бир аз убакыт жетишпей калам кээде, бирок ошентсе да жооп берип атам. Могу жерде караңызчы. Сага да рахмат дейт. Мурашкилер чыгып ушунча толкундандым дейт. Көрдүңүздөрбү? Бир эгерде жаныңыздарда кимдир бирөө ийгиликке жетип, кимдир бирөөдү аябай жакшы бир жаңылык болуп жаткан болсо, мына ушуну дагы ошол кубанып жаткан адамдын состояниясына кирип, ошол менен кошулуп кубангандын да өзүнчө бир чоң касиети бар да. Анткени бул дагы болсо биздин ошол ийгилик биздин эмебизге сиңет дагы, клеткаларыбызга сиңет дагы, бизге дагы качандыр бир убакта ошол нерсе болот. Ошол нерсе биздин эмебизди, жашообузда дагы ишке ашат. Кутмандуу күн, китепти кантип алабыз дейт. Китепти дайрекке кайрылсаңыздар аласыздар. Дайректе ошол эмеде 100 күн деген баракча бар. Ошол жерде мен китепти заказ берсеңиздер,